Отец, голосуйте за нашего кандидата. Чего? Потому что он самый честный. Он принципиальный и ответственный товарищ. Чего? Отец, вопрос есть? Есть. Орысчалайсың да? Вопрос есть. Эй, сен андан көрө айтчы. Анын кайсы статья менен отурупту? Сурайын десе. Бир Кудай айырган мал экенсиң, шу мал базарга бир жолу жиберсем атаңа озурайын десе. Бир каяктан нормальный кой тап келбей, көкмей кой тап келиптирсиң да. Мен аны каяктан билип коюп турмун. Какая разница? Койда. Көрбөйсүң тети койду, кандай келесиң, эй? Көкмей менен соо койдун айырмасын билбейсиңби? А мен анын көкмей экенин кантип билишим керек эле? Көкмей дегенди мындай жакшылап карасаң, өзү монтуп турат көкмей деген. Бир орунда монтуп. Келесі өте тура берет. Мен не аласыз бұл келе сон? Бұл көкмен эмне кылабыз? Муну кантип сатам мен, кантип? Бул мал болбойт да, муну кантип кой кылабыз? Эмне кылыш керек? Ата, жөн туруңузчу. Ага эмне эсеп чыгартмак белеңиз. Көргүң келип таппай карандың, балалыгым сени сагындым. Элестериң көзгө тартылса, оттой жанып чыгат. Кандай? Үйдө атам? Атамбы? Атам үйдө. Ne ola? Бекбоевдин? Бул биздин эмес. Sana bir жакшы свежий анекдот айтып берейинби? Кече күнү бир чоң эле киши магазинге кирсе, очерет экен дейт, анан очеретке туруп баягы киши осургусу кеп осуруп бериптир да. Эмне кыларын билбей акырын артка караса баары жаман көз менен карайтмыш. Анан эмне үнү кылдуу дептир да. Баягылар жаман көз менен карап, ага окулду десе, аралыкты сактабайсыңарбы дептир да. Баягы киши эмне кыларын билбейт. Эмне жыттанып атабы десе, ооба жыттанып атат десе, маска кийбейсиңер банда. Ушу силердин азабыңардан коронавирустун баары жугуп атат деп отуруш. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс+ менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Телефонду тажап кеттим. Ата, бир анекдот айтып бериңизчи. Анекдот айтып берейинби? Япондор бир робот ойлоп таптыр да, ууруларды кармай турган. Анан Японияга ошо роботту кой берген экен, 1 сааттын ичинде 300дөн ашык ууруларды кармаптыр да баягы. Анан американецтер кызыгып баягы роботту алып барып туруп Америкага кой бергенде 1 сааттын ичинде 600-700 ууруну кармаптыр да баягы робот. Анан баягы роботту Кыргызстанга алып келиптир да. Кыргызстанга алып келип кой берсе, биякта карап, биякта караса баягы робот жок дейт. 15 мүнөткө жеткирбей роботтун өзү уурдап кетиптир да. Мен сага бир анекдот айтып берейинби? Кечки анекдот да, кечки анекдот. Кухнядан бир анекдот да. Короче, бир чичкан
ушунчалык деле ойлонуп жазанып альбомду колоңдо ойдон көчөдө келатып бурчтан чыгасың мышык келатыптыр да мышыктын бутун басып алыптыр да баягы. Анан мышык жини келип кетип баамда кармаптыр. Эй, сен менин бутумду басып атасың я? Сен жашагың келеби десе. Баягы чычкан, ооба, мен аябай сиз менен бактылуу жашагым келет дептир да. Анан мышыктын жини келип туруп, мен муну жейин деп атса бул бузулган эме турбайбы деп ыргытып жибериптир да. Чоң ата, могу биз жакта гамбургер ачылыптыр го? Сиз гамбургер жеңиз келген жокпу? Жок, жеңим келген жок эчтеке. Чоң ата, чын эле гамбургер жеңиз келген жокпу? Ой, жок. Мен курсагым ток эмеле тамак жеп чыктым. Чоң ата, анда сиз менден сураңызчы. Эмне деп? Гамбургер жегин келип жатабы деп. Чоң ата, биз маймылдан жаралдыкпы? Ананайын десе, адамдар деген кичинекей кезибизде бардыгыбыз маймылдан жаралганбыз. Мен дагыбы? Сен дагы маймылдан жаралгансың. Сиз дагыбы? Мен дагы кичинекей кезинде маймыл болчумун, маймылдан жаралгам. Маймыл кезиңизде сүрөтүңүз барбы? Ай, бала, бул канчанчы этаж? Я не понимаю. Ай, атаңыр. Бардыгы эле орусча алыш болуп кетет. Мен мореки 8-нчи этажга чыгып бараттым эле. Атым Таштемир. Как? Стройматериал. Урматтуу достор, бүгүн да мен элден кем калбайын деп гиф оюнумду ойнотоюн деп турам. Мен деле жаштар сыяктуу гиф оюн ойнотуп кичине подписчигимди көбөйтсөм деген өзүмдүн жакшынакай ойлорум бар. Мен гиф оюнунда башка жаштарга окшоп машина ойнотпойм. Анан мен гиф оюнумда сиздер көптөгөн кишилерге катталбайсыздар. Болгону мага гана катталасыздар. Мага гана бардыгыңыздар активный катталсаңыздар, Кудай буйрса бир жумадан кийин менин жакшынакай сиздерге чоң белегим бар. Ал машинеден да чоң, машинеден да жакшы, абдан ушу жашоого керектүү нерсе. Мынакей сиздер үчүн вагонетка. Американын врачы кейитмиш. Ушу бизде жүрөк органдарды операция кылып айыктыралык десек, боорунан чыгып калып өлүп калатат. Эмне кыларды билбейбиз десе, француздун врачы айтат эмиш. А бизде наоборот, боорунан органдарды операция кылсак, жүрөгүнөн кармай өлүп калатат. Десе, анда кыргыздын врачы. А бизде эмне менен оорса, ошо менен өлүп атат дейт эмиш. Анча-мынча акча беребейсизби? Не кыласың акчаны? Эмне кыласың? Тиги сүйлөшкөн кызым ооруп калыптыр. Күнөө жаман тараттың. Багажыга чыксаң эле бирдеке айтып келет экенсиң да. Акча керек болот атат, анан тигин алат элем, анан муну алат элем, мен бүгүн келип алем. Сүйлөшкөн кызым ооруп калса, акча сүйлөгөн эле мындай эркелетип айттырсаң болот да. Жашсың. Жакшынакай баласың, жакшынакай жигитсиң. Айланайын биз жаш кезде мындай сүйлөшкөн кыздар ооруп калса, башым ооруп атат, сакырыгым бар. Ананайын деп башынан өп койчубуз, башы айып калчу. Колум ооруп атат десе, ананайын деп келчү колуман деп колунан өп койсок, колу айып калчу. Айгат ошентип койсо эле, эркелетип койсо эле болот да. Кызык эле сатан. А балким геморрой болсочу? Чоң ата, бир анекдот айтып бериңизчи. Анекдот айтып берейинби? Угуп тур, мен угуп тур жакшы. Токойдо деген жалаң жан жаныбарлар жашайт да.
Анын Токойдо деген бир жаңы магазин ачылыптыр да. Шындай сонун магазин ачылыптыр деп бүт жаныбарлар бар, тыйгычыктан келиптир, бургучуктан келиптир, бүт бар келип алууга очередь дейт 2 күндөн бери очередь дейт да. Эми Кудай буйрса ушу жаңы магазинге кирсек, сонун товарлар бар болуш керек деп бар тизилип очередте турса, шаш-шушу арттан коён келип, аралап келип муну астыга өтүп баратат дейт. Анан жолборс көрүп калып, жини келип туруп, эй, коён, сен кандай келесиң деп муну алып туруп үрүтүп да арткачы. Бар, очередке тур. Момча, сакалды көкүлдүлөр турса, монун келип өтүп баратканын карасаң кууланып деп. Анан бардык жаныбарлар бооролуп кетип, коёнду караса бакыш күйүнүп кагынып атат дейт, күйүнүп кагынып. Энен турайын, эптеп ушу магазинди ачайын десем, ушу жолборс такыра ачтырбай койду деп коет. Ата, биз жакта гамбургер ачылыптыр го. Сиз гамбургер жеңиз келген жокпу? Жок, жеңим келген жок эштек. Чоң ата, чын эле гамбургер жеңиз келген жокпу? Ой, жок. Мен курсагым ток эмеле тамак жеп чыктым. Чоң ата, анда сиз менден сураңызчы. Эмне деп? Гамбургер жегин келип жатабы деп. Аймерен. Чоң ата. Сен көптөн бери биздин үйдө жүрөсүң, Сенин атаң менин баламда, турабы? Ооба. Атаңды деле сагынсаң керек, папаңды. Папаң өзү тиякта эмне болуп иштейт? Атам деген хакер. Хакер? Хакер эмне ал? Ал деген взлом кылат. Взлом дегенин жанагы компьютер, анын мунуну уурдап, бирдекелерди сындырып, мындай взлом кылып өчүрүүгөн эмелерди айтабы? Чоң ата, аны деген 3 жолу кодировка кылганбыз. Кодировка? Анан эмне болду отом? Анан 3 жолду тең взлом кылып кайра ичип алдым. Ата, могу кошуна чоң ата бар го, ошол канча жашка чыккан? Асанчалбы? 75ке чыкты да. Байкуш каза болуп калыптыр. Кокуй багыш. Өлтүрбө. Яйланайын. Кайранчал багыш десе, обещаниясын аткарган экен бул. Обещаниясын аткарган экен, молодец, эркектик кылган экен. Түшүнгөн жокмун. Эмнени обещать этти эле? Эмне обещание десиң эле, эмне обещание? Бул тетиги 18 жашында мектепте окуп жүргөндө өзү менен тең бир кызга сүйлөшүп жүрүп, ал кыз муну теңин албай. Ошондо ошол кызга обещать эткен бул. Мен сени албасам өлөм деген. Багыш, 75ке чыгып өлгөн экен да жетим. Ата, бир болгон окуялардан айтып бербейсизби? Карган чал күнүгө эшек арабасы менен барып, бая чөптү скардадан бузуп алып, жүктөп уурдай берет да. Анан бая охранниктер келип, аксакал кой, бул деген өкмөттүкү, бул деген совхоздуку, антип агогала кылып айырга жерин чукулабаңыз. Уят болот десе болбойт. Бар билгениңерди кылла. Мен эмне көп алып аттым эле, алсам бир эшек араба алып атам. Не болуптур деп эле болбой эле күнүгө барып эле ушинтип чукулай берет. Анан охранник аябай жини келип, эмне кылаарын билбей совхоздун директоруна келип, аксакал, ушинтип тетиги көчөнүн аягында бир караган чал күнүгө барып эшек арабасы менен скарданы бузуп эле тажатты. Тилди албайт. Кой деп койбойсузбу сиз барып. Балким сиздин тилди аларса. Ой, менин тилим алмак беле ошол аксакал. Менин тилим алмак беле. Ал кайсы скардадан бузуп атат? Тыгылдыйкыданбы? Жолдо келатканда жана мүрзө бар да, чоң мүрзө. Коркутпайсыңарбы ошону? Кечинде акырын жүктөп келатканда мүрзөнүн арасынан бир эки баланы чыгарып коркутуп койгула. Десе баягы охранник макул деп барып анан кечинде аксакал чөптү эшек арабасына жүктөп алып акырын келатса мүрзөнүн жанынан акча ишеп жамын эки бала чыга калыптыр. Аксакал баягы эки баланы карап туруп, ой атаңны озурайымдар десе, өлгөн силер эмес, тирүү мен жыргабай жүрөм. Бар, жаткыла деп койду. Ошондон кийин анан
Совхоздун директори кой бул болбойт экен, бул чалга мындай кылган болбойт экен деп анан бир телешке чөп жүрүп берген экен. Каяка эле бардың, каяка бардың, самат эле жок болуп кетесиң да, таң азырайын. Кошуналардыкка бардым. Движогун сурасам бербей койду. Бербейт да, бирөө движогун берчү эле. Свет кайра умтул айылга келсең, кайра өчүп аткан турбайбы, таң көргүрайын. 2 саатта бир өчүп атат дейби? Айылга келсең эле ушуда монун баары карачы. Бербейт да, кошуналар движогун берчү эле, бирөө деген сага жакшылык кылбайт да. Акыр бербей койду. Ой, бербей коюшту. Акча төлө деп атышпайбы? Мен сага айткам баягы, жайында айткам, билесиңби? Могу өзүбүздүн агороттон өткөн сууну бербей аларга десем, шыпылдап болбой бересиң келип алып. Агороту сугарып алсын. Дептим эле, алар жакшылык кылчудай болуп. Ошондо да сен дагы бекер бербей кичине тыйынга бердиң да, сатып, Өзүбүздүн агороттон, өзүбүздөн келген сууну кошуналарга бербеш керек болчу. Агороту сугартпаш керек болчу. Мына эми движок жок деп бербейт сага движогун, бермек беле. Эми үйдү кантип жылытабыз? Кантип жылытмак элек. Тезектеребиз бас. Тетиги жактан мүшөктөрдү алып чык, тетиги пойлого барып тезектерип келебиз. Дагы отту күркүрөтүп жагабыз атаңдар. Ата. Кардын астына кайсы тезекти теребиз? Эмне кылмалы, тезектербиз үй жылбайт да, свет жок болсо. Же кошуналар кичине сурасаң движогун берип турбаса, болбойт да. Тезектеребиз. Ата, көмүр эле алып келеличи. Көмүр дейсиң да көмүр. Көмүрүң асмандын башы болот атпайбы? 4000, 5000, 6000 чейин чыгып кеттир. Кечеөнү Расыл 3000 сомдон деп эле барсак калбай калыптыр го анысы дагы. Аны бир саналуу эле кишилерге берген го дейм. 3000 сомдук көмүр жок. Эртең менен сураштырсам кайра эле 6000 сом, 5000 сом болуп атат дейт. Кайсы көмүрдү? Кымбат болот атпайбы? Андан көрө тезектергенибиз оң да.
Короче, bir took 5 kilogram jumurtqa tuuptur da. Anam jurnalistler tаңгаланып bir jurnalist şu tookka barıp суроо бериптир да. Айтыңызчы, сиз бул 5 килограмм жумуртка туугандын себеби, секрети эмнеде дептир да. Десе баягы тоок өпкөлөнүп, чөйрөлөңдөп. Аны деген айта албайм дептир да. Анда айтыңызчы, келечекте дагы кандай пландарыңыз бар дептир да. Десе баягы тоок сөйрөлөңдөп. Gelecekte buyursa 7 kilogramlık yumurta tüyünüktür. Anam bayağı jurnalist koy. Andan göre bunun göğsüne varıp interview alayım işte onun. Koros koyarıptır da. Anam koros koyarıp. Siz aytыңыз ki, sizdin gelinçeğiniz kanday sebepten 5 kilogram yumurta tuğdu. Dese koros. Onda koy öptürüyor. Sekret deptir da. Aytыңыз ki, sizdin gelecekte kanday planlarınız var desem. Gelecekteki planlarım yana şakal Strauss'un başını cülüş kerek tıpıp. Ата, ушу чет мамлекетке барып жашасак болбойбу? Çet memleket deysin de. Ayakta ne var ekan? Ne var ayakta? Аякта кызыктуу, кооз, жашоо жакшы да. Koos, yaxşı yaşıyor hep. Men sana bir anekdot aytıp bereyim mi? Эмне анекдот айтыңызчы эй. Men sana bir kurt jönündө anekdot aytıp bereyinçi. Kurttu bilesin mi? Görmölön kurtlar bolat ko. Kurttun balası atasına aytıptır da. Ata, almanın içi tatlı oluyor deptir da. Anam bağı atası o da. Almanın içi degen ayabay tatlı oluyor. Şirin bolat. Dese bağı balası. Abirkostun içi deptir da. Abirkostun içi almadan da tatlı oluyor. Ayabay şirin bolat. Abirkost degen abirkost da. Al tatlı oluyor da. Dese balası. Ananim niye göz? Bokta yaşavatağız deptir da. Anda atası. Mamleket degen mamlekette öz jerimde yaşaganday bolобу деп койду. Ата, ошо короздор эмнеге жылабай болот? Короздордун деген кайненеси жок болот. Экинчиден короздордун аялы жаман көп болот. Анан дагы бир нерсесин айтып берейинби? Бир күнү ушундай деле койкоңдогон короз эртең менен эрте дубалдын кырына чыгып алып, анан короодон чыгып бараткан уйга айтат имиш. Эй, уй, кечээ хозяиндын сөзүн угуп калдым мен. Сен деген 2 чака сүт бербесең, сени соем деп атат айтып. Союп жейм деп атат. Десе баягы уй, эмне кылаарын билбей, кечке кечке болгон чөптүн баарын жеп, бедеден жеп, арпа жеп, курсаган аябай тойгузуп, жеп, пишеп. Анан кечинде үйгө келип анан жакшынакай хозяин сааса 2 чака сүт чыгат экен да. Хозяин ушундай сүйүнүп, байкуш менин уюм 2 чакадан сүт бере баштады деп. Кай, эми бир ырым кылып кан чыгарбасак болбойт деп туруп, баягы койкоңдогон корозду союп саттыр.
деген сағым өзүндөгү сага деген тарым деп sargayba adamda var sağını Dilimde sağını var canı var Hey kaygılaçı Kaygıdan olsun kaygıdalıdır başım Olacak olsun, aşırılıksa bir adam, aşırılıktan olsun ay. Kar sözü kapmasam, dostluk sözü uğrar. Bulca şolu canım var, sanım var. Sıylaşıp ödülmene boşalacak şu ömrüden ay Yaş o güreş daymamba atma kaysa aramızın can gidi vardan var Koldan gelse sıylaşıp öt kurcalan da Yeah.
ошол бойдон Amin dale ошол бойдон их убакыт ошол бойдон